Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кыргыздарда улуу сөз бар, жаман айтпай жакшы жок деп коет. Москвада жардыруу болду. Орусия аскер кызматынын генералын Игорь Кирилловду Өзбекстандын жараны 29 жаштагы жардырып кетти. Эми ал Өзбекстандын жараны белгиленди, кармады, барыңыздар, күбө болдуңуздар. Эми анын аркасынан миграциялык жаатында кандай өзгөрүүлөр болот? Александр Бортников, бул киши ФСБнын директору, айтты, мигранттар, Орто Азиядан келген мигранттар өзгөчө терроризмге жана экстремизмге жакыныраак болушот, анан ошолорду өзгөчө көзөмөлгө алыш керек деп. Буга чейин Крокус Сити окуясынан барыбыз күбө болгонбуз. 5 Тажикстандын жараны итчилик кылып, адамдарды өлтүрүп туруп, ошонун залакасы жалпы мигранттарга азыр тийип атат. Эми мындан ары бул жагдай дагы күчөйт. Ошол себептен моралдык түрдө даяр бололу. Эми Өзбекстандын кармалган жаранын айтуусу боюнча жана тергөө комитетинин айтуусу боюнча, ал жигитти украиналык атайын кызмат өкүлдөрү вербовка кылып, $100,000 АКШ долларына беребиз деп айтып, андан тышкары ошол НАТО өлкөлөрүнүн бирине жарандык беребиз деген жаат менен кызыктырган. Эми кызыктыргандан кийин дагы эми Украина атайын кызмат өкүлдөрү аркылуу мигранттар менен иштешүү боюнча чоң вербовка негизи жүрүп атат. Ошону дагы биздин мекендештерге сак болуңуздар, кокустан ошолорго туш келип калбаңыздар, себептеген силер жалгыз эмессиңер. Канчалаган кыргыздардын жарандары иштеп атат. Азыр биринчи Тажикстандын жарандарын кылды, андан кийин Өзбекстандын жарандагы вербовка кылды. Эми күтүлүүдө балким кыргыз мекендештер дагы ошондой вербовка кылып туруп, атайын теракттарга чакырат деп. Ошол себептен бул эгерде андай болуп калса, негизде жаман окуя, бирок мен ишенем ошо кыргыз мекендештер башка кошуна өлкөлөрдүн жарандарына караганда деңгээли жогорураак. Ошон үчүн мындай вербовкаларга, мындай кызыктырган имиш нерселерге көңүл бурбайт деп. Ошон үчүн сак бололу мекендештер. Миграция жаатында бул боюнча 1-2 күндүн ичинде чоң азыр кайрылуу болот. Ошо кайрылууну да күтүп турабыз. Ошого жараша андан кийин иш кылабыз. Негизде 25-жылдан баштап 2 мыйзам күчүнө кирип атат. Биринчиси 1-майдан баштап келет, экинчиси болсо 5-февралдан баштап келет. Ошого дагы даяр бололу, документтерин баарын тууралайлы. Жанагы migrant.kg сайтынан карап туруп, өзгөчө контрольный списокко түшүп калсаңыздар, ошону дагы эске алыңыздар, бир сыйра карап туруп, документтериңизди тууралап алыңыздар. Такыр эле тууралап атсаңар, анда чек-арага кирип чыгыңыздар. Эгерде муктаж болуп атсаңыздар, көк балалуу болсоңуз, акчаңыздар жок болсо, биз иштешип жаткан жарандар бар. Волгоградский проспекте 4-выходта жайгашкан. Телефон номерлери +79 155 55 58, экинчи номери +79 144 44 45 номери. Абубакыр Замир деген мырзалар, чын эле муктаж болсоңуздар, чалыңыздар, сураныңыздар, диаспорадан деп айтыңыздар, силерди бекер чек-арага алып келет. Документтери тууралап 2025-ти жашынакай тосуп алалы, ошого документ тууралуу даяр бололу. Көрүшкөнчө мекендештер. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Барыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +79 155 15 15, +79 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу мекендештер.